Бул айта кетсек, этика комиссиясы советтин курамында болчу. Этика комиссиясы көз каранды болсо, биз аны көз каранды болуп, өзүнчө орган болуп чыксын деп атабыз. Ал советтин, адвокатуранын өзүнүн башкармалыгынан, жетекчи органынан да көз каранды болбосун деген жүйөнү киргизип атабыз. Андан сырткары ревизиялык комиссиянын ыйгармыктарын күчөтүп, аны дагы съездде бекитип, тизме менен. Анан этика комиссиясындагы тизмесинде ошол көрсөтүлгөн сандан артык шайланып, ортодо бирөөлөр кетсе, ошол тизмеден кире турган нормаларды киргизип атабыз. Этика комиссиясынын 3 айлык мөөнөттө карайт деген 1 айга түшүрүп атабыз. Анткени жарандардын кайрылуулар жөнүндө мыйзамдар, мамлекеттик органдар бардыгы 14 күндө карайт. Эми адвокатурадагы бул соттук процесстердин толук кандуу катышуучусу болгондон кийин алар дагы тез арада караш керек. Анткени көпчүлүк жарандар арыздар менен кайрылып, арыздар каралбай жаткандыгы, адвокаттардын дагы келишимдердин жок, же келишимдерди түзсө дагы келишимден сырткары үстөк акча каражаттарды алып, аларды эч бир бухгалтердик эсептерге камтыбастан иш жүргүзүлүп, кийин аны арыздар жарандар кайрылганда аларды далилдей албай калып, аларды кайтара албай калган арыздар көп. Алардын этикасына байланышкан маселелер, ошолорду биз деталдаштырып, анан адвокаттардын жардамчылар бүгүнкү күндө аябагандай көп, ар бир адвокатта дээрлик бар деп эсептесек, алар адвокат болуунун негиздеринин бири адвокаттын жардамчысы болуп 1 жыл иштесе деген. Ал эми адвокатуранын ишмердүүлүгү боюнча комиссиянын кароодо биз бир эле ручка менен эмгек китепчесин бир күндө ачып, арка даталар менен жазган учурларды, демек болгон учурларды жөнгө салып жокко чыгаруу үчүн биз адвокат помощник жардамчысын алганда 5 күн ичинде исемиссийлүү маалымат бериш керек. Кайсыл бир адвокаттын жардамчысы бул болуп иштейт деп. Анан ошол белгилүү мөөнөт өткөндөн кийин лицензия. Бул дагы ушул адвокаттын дасыккан кесиптүүлүгүн жогорулатуу, аны чыныгы ошол иш тажрыйба такшалуудан өткөндүгүн келтирүү боюнча ошондой сунуштар болуп азыр талкууланып атат. Мыйзам долбоору жогорку кеңешке кирген. Ошол буга чейин 3 айда бир караса биз 1 айга түшүрүп атабыз. Анан жарандардан көп түшүп, адвокаттардын этика комиссиясы бул жалаң адвокаттардан тургандыктан жарандар тарабынан дагы бир күмөн саноолор, арыздарды карабай татайын деген ой пикирлерди жокко чыгаруу үчүн биз этика комиссиясы санын 7ге түшүрүп, анын 2 мүчөсүн жарандык коомдон өкүл болсун деп атабыз. Анткени адвокаттардын саны 4000ден ашуун болсо, ал эми калган жарандык коом, кызмат көрсөтүүчү тарап бул бир канча миллион жаранды түзөт да. Ошондуктан алардын өкүлдөрү да кирсин, бир убактысында өтүсүн, кворумдун болуусун катышып, жарандардын мезгилинде каралуусун, адвокаттардын эле көз карашында эмес, ошол жарандык коомдун көз карашы тарабынан да ошол арыздар каралсын, чечим чыгарсын деген бир ушундай аракеттерди киргизди. Албетте, мөөнөттөрдү бузуп, себепсиз этика комиссиясына катышпаган мүчөлөрдү дагы чыгаруу механизмдери каралып, аны өз ара алардан кийинки кезекте тургандар кире турган болуп, ушундай бир регулятивдик таасир этүү жагдайларды да карап өтүп кетип атабыз. Биринчиден, бүгүн Юстиция министрлиги тарабынан Юстиция министрлиги адвокаттар жөнүндө мыйзамды талкууга койду. Бүгүнкү күндө ушул курулуштол аябай кызыктуу болду. Ар бир келип катышкандар өздөрүнүн ойлорун айтты. Адвокаттар негизинен жүйөлөрдү келтирди. Ал эми Юстиция министрлигинин алып чыгып жаткан адвокаттар жөнүндө мыйзамы жакында жогорку кеңешке кирет. Биз биринчи окууда дагы талкуулайбыз. Менин жеке оюм, адвокаттар мыйзамына ушундай ар түрдүү мыкты өзгөртүүлөрдү киргизип кабыл алып беришибиз керек. Себеби дегенде бүгүнкү күндө адвокаттар коомдо эң мындай элибиздин укугун коргогон, бардык процесстерде катышкан жана ушул мамлекетибиздин мындай эгемендүү, күчтүү коом болгонуна салым кошкон тармак. Андыктан бул мыйзамды биз жакшы талкуулап, кабыл алып берүүгө азыр алдында убакыт күтүп турат. Негизинен оюм ошол этика комиссиясынын, ревизия комиссиясынын мындай өзгөртүүлөрү болуптур. Ошондой эле ошол адвокаттардын ишмердүүлүгү жөнүндөгү этика комиссиясына жарандык коомдон 2 өкүл кошулуп жатыптыр.
ошондой эле бир нече пункттарда өзгөрүүлөр бар, биз колдоого алышыбыз керек. Бүгүнкү биздин мыйзам негизи керек, биз үчүн керек мыйзам. Буга да өзгөртүүлөр, кошумчалар киргизилиш керек. Мыйзам өткөн убакта мезгилде кабыл алынган мыйзамдар жаңыланып туруш керек. Ошондуктан бүгүн чыдап, таза, так, күчтүү сөйлес адвокаттардын демилгеси менен, билими менен, күчү менен кандайдыр бир 4-5 адамдын кызыкчылыгына мындай кызыктырбай турган деңгээлде жазылып, тазаланып барган болсо, бул сөзсүз түрдө жалпы биздин кыргыз мамлекетине, кыргыз журтчулугуна, кыргыз жарандарына татыктуу укуктук нормада өтө чоң защиталарда турушу толугу менен күтүлөт. Бүгүн Кыргыз Республикасынын адвокатурасы 90 мамлекет таанып билет. Ошондуктан башка мамлекеттердин дагы күчтүү жактарын алышыбыз керек. Эгерде мамлекеттик структурадан адвокатурага кандайдыр бир мындай чоң кызыгуулар пайда болуп, эсиле мындай адвокатуранын ишмердүүлүгүнө киришип калган болсо, анда адвокатуранын система өзүнчө ар кандай нуктарга бузулуп кетиши мүмкүн.